Гапыр Мадаминов менен жолугушуу үчүн бүгүн Айтматов районунда 400гө жакын мугалимдер жана ата-энелер чогулду. Иш-чарада алгач Гапыр Мадаминов энелер мектебинин мааниси, максаты, зарылдыгына токтолду. Мындан сырткары ал өмүрүндө бир жолу баласынын дептерин ачып койбогон, күндөлүгүн көрбөгөн ата-энелер бар экендигин айтып, балдардын үй бүлөдөгү тарбиясында ата-энелердин ролун баса белгиледи. Урматтуу ата-энелер, балдарыңыздар жакшы окубаса, жыйынтыдан жакшы билим албаса, бал ала албаса, көбүнчө мектепти күнөөлөйбүз. Бардык кемчиликти мугалим, директор районудан издей бербестен, өзүбүз дагы сын көз менен каралы, 400 ата-энеден 3 гана ата-эне келип сабакка катышкан болсо, какой результат? Болбойт да результат. Ушуга карап, анан мугалимдерге бир аз урмат менен, бир аз иззат менен, ол сенин устазың болот, азирети устазың болот, агайде, эжейде, сөзүнү уккун, айланып кетейин балам, деп сүйлөшкөн. Айта берет мугалим, силер тоотпосоңор, олор дагы тоотпойт. Олор тоотпосо билим куржуну толбойт. Ихластан көз каранды, ихластан. Силердин бар болгон кылып бере турган ишиңиздер мугалимге иззат, илимге ихлас. Мен ойлоп көрсөм, бардыгы Библиядан экен. Ата-энелер окубаса, анда балдары да окубайт. Бүгүнкү күнгө чейин Гапыр Мадаминовдун мектебинен 85 окуучу медициналык академиянын бюджеттик бөлүмүнө өтүп, учурда алды мыкты дарыгерлерден болушту. 70ке жакын окуучулары чет өлкөдөгү таанымал окуу жайларда билим алышып, алды эң жогорку кызматтарда иштешүүдө. Ал эми жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен кичинекей мектептин орточо пайызы 173 балды түзүп турат. Андыктан бүгүнкү семинарда Гапыр Мадаминов мугалимдер менен кенен баарлашып, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо боюнча дагы усулдук кеңештерин айтты. Урматтуу мугалимдер, мугалим дагы атыга заты жараша болуш керек да. Өзүнүн предметини билди, Анан бая мен айттым, суроо пайда болот да, бу каерде бүткөн, кантип бүткөн, эмне кылып бүткөн дегендей. Түшүндүңөр бу колду. Сөздү директор угат, районо угат, метод центр угат. Ошол үчүн урматтуу мугалимдер, жок дегенде лучше поздно, чем никогда. Эми окугула. Эми окугула да, окуйлу да, урматтуулар. Бул өтө чоң маселе. Самообразование учителя. Манаяк болуш керек, PowerPoint. Көрсөтмөкөлөр, файл папка, бокс папка манаяк болуш керек. Семинарга ошондой эле педагогика илимдеринин доктору, профессор Кыргызбай Добаев дагы келип, тажрыйбалар менен бөлүшүп, билим берүүнүн сапатына токтолуп өттү. Гапыр агайыңардын орто боюнча средний баллы 173 деп койду окшойт, 173 балл экен. Бу карасак, ошол республика боюнча эң эле бийик. Буга кандай жетти Гапыр агайыңар? Биринчиден, эң эле негизги себеп бу үй бүлөнү, энетаны ушул билим тармагына, билим майданына тартуу. Биз энеталар менен кошо, энелер менен кошо, төтөн энелер менен кошо, ушул бир колго алмашып, бир багытка жол алсак, менин оюмча, ошондон биз жакшы жыйынтыкка келебиз. Гапыр Мадаминов таласка билим берүү мекемелеринин жетекчилеринин жана Билимтал коомдук бирикмесинин чакыруусу менен келген. Бул семинар 2 күнгө созулуп, облустун бардык аймактарында өткөрүлөт. Башкы максат мугалимдерди, ата-энелерди жана окуучуларды шыктандыруу болуп саналат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, аңчылык менен келип атат. Ал толуу мугалим, окуучу, ата-энелер келип, кабыл алуу абдан жакшы. Андан дагы келип бериңиз деген суранычтар болуп атат. Анан азыр Гапыр агайыбыз менен дагы сүйлөшүп атабыз. Кудай буйруса, ушу жаз айларында дагы бир алып келип агайды кененирээк, мындан дагы мындай толугураак ачыктап темаларды агай менен чогуу жакшы дагы бир семинарларды өткөрөбүз деген ой максаттарыбыз бар. Жаркынай Тургунбекова, Бекжан Жумабек уулу, Урмат Тогдурбек уулу, Айтматов району.